Амансызбы, урматтуу телекөрөрман. Эфирде бир апта бою өлкөдөгү жүз берген орчундуу окуяларга сарысып салчу апта маалыматтык программасын тааныштырып, Абдумалик Базарбаев болом, бизден алыстабай туруңуз. Бул аптада Борбор каладагы эс алуучу жайлардын биринде мушташкан Жогорку кеңештин депутаты Абиров мандатынан ажыратылды. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 мартта Жаныбек Абировду Жогорку кеңештеги депутаттык мандатын алды. Лилин районунан шайланган Абиров мандатын тапшыруу жөнүндө арызды өзү жазган. Ал анын катышуусундагы мушташ коомчулук арасында кызуу талкуу жаратканын, кызматын мындан ары аркалоого моралдык укугу жок экенин белгилеген. Эске салсак, 12 март күнү депутат Жаныбек Абиров КБРдин кызматкерин сабап салган. Окуяга өлкө башчысы Садыр Жапаров реакция жасап, депутат соц тармак аркылуу элден кечирим сураган. Башкы прокурор Жогорку кеңешке Абировду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук сурап кайрылган. БШК Жаныбек Абировдун ордуна номер 26 Ленин округунан Жогорку кеңештин депутатын шайлоого 18 миллион 836,5 миң сом жумшаларын билдирди. Каражат шайлоого даярдык жана аны өткөрүү иштеринин чыгымдарына шайлоо комиссияларын ачуу, техникалык жактан жабдуу, тартылган адистерге эмгек акы төлөөгө берилет. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майга белгиленди. Борбор каладагы бала бакчаларда мыйзамсыз акча чогултуу коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Виктория Мозгачева 31 мартта муниципалдык бала бакчалардын жетекчилери менен жыйын өткөрдү. Анда балдардын ата-энелеринин мыйзамсыз акча чогултууну тыюу, бакчаларда берилген тамак аштын сапаты өңдүү маселелери талкууга алынды. Мэриянын тийиштүү башкармалыгы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салуу үчүн мындай жайлардын жетекчилерине түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Жыйындын соңунда директорлорго бул көрүнүштү токтотуу боюнча тапшырмалар берилди деп жазылган маалыматта. Мунун алдында блогер Улукбек Карбек уулунун шаардагы бала бакчалардын бирине барып тарткан түз эфири талкуу жараткан. Анда блогер бул жайга мыйзамсыз иш-аракеттер тууралуу айрым ата-энелердин арызынан улам барганын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Карбек уулунун интернеттеги аша чапкан аракеттерин сындап, блогерге чара көрүлө турганын жазган. Байсалов блогер Улукбек Карбек уулунун бала бакчага кирип барган тасмасындагы сүрөтүн коюп, мындай ишмөрдүүлүк артында саясий карьера жасоо максаты турат деген оюн билдирген. Байсалов мамлекеттик жеке менчик мекемелерге уруксатсыз кирип барып иштеп жаткан кызматкерлерди кекетүү же сурак алуу мыйзамсыз деп эсептейт. Карбек уулу 2021 жылы парламенттик шайлоого Эл үмүтү партиясынан талапкер болуп өтпөй калган болчу. Кезекте бул аптадагы урунттуу окуялар менен таанышып алыңыздар. 27 март дүйшөмбү Садыр Жапаров тарыхый архивдик материалдарды которуу үчүн президенттик фонддон 13 миллион сом бөлүү чечимин кабыл алды. Буга чейин тарыхчы Кыяз Молдокасымов илимий эмгек үчүн өзүнүн 15 жылдан бери өстүргөн багын сатууга койгон болчу. Бул күнү Ош шаарында 1-улуттук музей фестивалю өттү. Иш-чара Сулаймантоо музей комплексинде уюштурулуп, өлкөнүн 7 облусундагы музейлердин өкүлдөрү катышты. Санитардык талаптарга жооп бербеген жана лицензиясы жок тиш дарылоочу клиникалары жабылат. Бул күнү Ош шаарындагы жеке стоматологиялык клиникалар күтүүсүз текшерүүгө алынды. Баткенде тургундарды жакын адамдары кырсыкка кабылганын айтып, алдап акча котортуп жүргөн деп 20 жаштагы улан кармалды. 28 март шейшемби Борбордук шайлоо комиссиясы Жаныбек Абировду Жогорку кеңештеги депутаттык мандатынан ажыратты. Ашыкча жогорулатылган баада жабдууларды сатып алуу фактысынын негизинде Альфа Телекомдун мурдагы башчыларынын бири кармалды. Өзбекстандын жараны Кыргызстандын 13 тыйын чычканды мыйзамсыз алып кетип жатканда колго түштү. Ош шаарында мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүү кыйынга туруп жатат. Бул күнү шаардык мэриянын кезектеги коллегиясы өттү. 29 март шаршемби УКМК Ош облусунун аймагында Кыргызстандын жасалма паспортун даярдаган каналды аныктады. Жетекчинин жүрүм туруму кол алдында иштегендердин нааразы кылды. Бул күнү Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасынын кызматкерлери шаар мэрине арызданышты. Дүйнөлүк таеквондо федерациясынын президиуму таеквондо боюнча ардактуу 9-данды президент Садыр Жапаровго ыйгара турганы айтылды.
Кыргызстандын жаа атуу боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү Казакстандын Азия кубогунда 11 медаль, 6 алтын, 5 күмүш жеңди. 30 март бейшембе Ош шаарында банкоматтарды талкалап, андан акча уурдап жүргөн деген шек менен 2 адам кармалды. УКМК бул күнү Бишкек шаарындагы жашыруун зергерчилик секторунун ишмердүүлүгүн аныктады. Салыктан жашырылган 2,5 килограмм алтын жана 70 килограмм күмүш табылды. Атайын кызмат массаж салондорун калкалаган деп Бишкектин 1-май райондук милициясынын 3 кызматкерин кармады. Тамчы суу жок, суу каналы кургап калганына 4 айдын жүзү болду. Кара Суу районунун 30 адыр айылынын тургундары таза суу көйгөйүн айтып чыгышты. 31 март жума Ички иштер министрлиги баңгизат саткан адамдардын сабалганы боюнча кылмыш ишин козгоду. Баңгизат жеткирген адамдарды алдап кеткен 2 баланы сабап, кечирим сураттырып жаткан тасма интернетке тараган. Атайын кызмат Чүй облусунун Ысык Ата районунун Милианфан айыл аймагынын кызматкерлерин жер маселелери боюнча коррупциялык схемалары менен кармады. Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлигинин алдында Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлө турганы белгилүү болду. Жалал-Абад облусунун Сузак райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин бир катар кызматкерлери кызматтык абалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кармалды. Туруксуз аба ырайынан табигый кырсыктардын кооптулугу жаралууда. Жер көчкүдөн улам Өзгөн районунун Жалпакташ айылында 1 миллион кубтан ашуун жер көчкү сүрүлүп, 18 түтүндөгү 195 жаран эвакуацияланды. Сел суулары агуучу каналдар тазаланбай, жолдордо курлардын сыйымдуулугу төмөн болгон үчүн жана табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуда жергиликтүү тургундардын кайдыгер мамилесиндагы терс таасирин тийгизип келүүдө. Айрым аймактарда каражаттын тартыштыгынан улам тосмо курулбай келет. Ал эми кооптуу аймактагы тургундардын дагы жагдайлары көп. Ош облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын калкты жана аймакты коргоо бөлүмүнүн башчысы Кубаныч Сүркеев болмокчу. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Дароо эле ушул суроого өтсөм, бүгүнкү күндө Ош облусунда табият кырсыктарынын алдын алуу иш-чаралары кандай жүрүп жатат? Саламатчылык. Бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында табигый кырсыктын алдын алуу иш-чаралары боюнча айта кетсем, жер көчкү Ош облусунун аймагында 469 жер көчкү бар. Аларга бүгүнкү күндө ошол көчкүлөрдүн арасында жашаган 2222 үй бүлө жашап келилди. Бүгүнкү жазалды келери менен биз Ош облусу боюнча 1553 уже эскертме таркатылды. Бул ар бир үйлөргө кирип, ар бир жарандын үй ээсине жолугуп, эскертүү баракчасынын бирөөсүн ага берет, бирөөсүн ошондой эле өзүбүзгө алабыз. Бир ушундай таркатылды. Ошондой эле анан сел көчкү, сел алдын алуу боюнча айта кетсем, Ош облусунда жалпы 53 объект кирген, сел коркунучунан кооптуу деп табылган. Буну бир эле биздин өзүбүздүн Ош облустук башкармалыгы тарабынан аныкталбайт. Бул атайын өзгөчө кырдаалдар министринин алдында турган атайын департамент мониторинг деген атайын департамент бар. Ошолордун кооптуу участкаларды аныктап берүүчү адистери бар. Алар атайын окуулардан өткөн сертификаттары бар адистер. Ошолордун негизинде Ош облусунда бүгүнкү 53 объект тандалып, министрлик тарабынан бекитилип, тазалоо бекемдөө иштеринин негизги планына киргизилип, жалпысынан жазалды келери менен 6 объектиде сел коркунучунан коргоо үчүн 6 объект иш бүгүнкүдө бүттү. Андан сырткары 7 объектиде жүрүп атат. 7 объект жүрүп атат. Ошондой эле аны айта кетсем, Кара Суу районунун Кататалдык айыл өкмөтүнүн 2 участкасында жүрүп атат. Ошондой эле Ноокат районунда жүрүп атат. Ноокат районунун жаңы Ноокатта. Ошондой эле Кара Суунун Мады Асанчек айылында жүрүп атат. Кара Суу Шаркта жүрүп атат. Ноокат Караташта жүрүп атат. Биз буну алганыбыз биринчи жаз ушул ылдый зонага келет. Кара Суу, Араван, Ноокат ушул райондорго келет. Ошолордун күнүн ысышына карап объектилер жогорулап кете берет. Анан бүгүнкү күндө ушул буга чейин дагы Өзгөн районунда жер көчкүдөн адам өмүрлөрү кыйылган. Анан кече дагы ушул көлөмдүү
Жалпакташ айылында көлөмдүү көчкүнүн жүрүшү байкалып, сиздердин атайын чатырлар тегилди. Бүгүнкү күндө өзгөндү, абал кандай? Бүгүнкү күндө өзгөндө 1504 үй бүлө кооптуу аймак, жер көчкү кооптуу аймагында жашайт. Булар боюнча биз бир нече жолу эскертме баракчасын жылда таркатабыз. Адамдар өздөрү билип көчүп кеткен адамдар дагы бар. Көздөрү эметпей жашап аткан да бар, кайдыгер мамиле жасап жашап аткандар дагы бар. Ал эми ошо 1504 адамдын ичинен мамлекеттин жер тилкесин алып, жана суду алып алгандар 677 үй бүлө бар да. Анан мамлекеттин жер тилкесин дагы алып, убагында судасын алган адамдар бул 827 үй бүлө. Булар ошол биз бир нерсени белгилей кетүүчү нерсе, бул жерде мамлекеттин жер тилкесин дагы алып, анан судасын дагы алган. Булар 2017-жылга чейинкилер да, кооптуу аймакта жашаган. Ошолор бүгүнкү күндө жашап келет. Биз бир нече жолу айтканбыз, мамлекеттен судасын алсаң, анан жер тилкесин алсаң көчүп чыккал депчи, бирок баягы адам баласы атаман калган конуш деген бизде кыргызда түшүнүк бар экен. Ошонун негизинен кылып эле бүгүнкү күндө көчпөй келүүчү да булар дагычы. Азыр мына ушу как раз телевидениядан пайдаланып айтып кетүүчү нерсе, биздин мониторинг департаменти табылган кооптуу участкалардан бул көчүп чыгыш керек. Бул кандайдыр бир 10 жыл өтө бир өз убактысы келет, ошол көчкү сүрүлөт. Мына азыр жана өзүңүз белгилеп кеткендей, Жалпакташ айыл өкмөтүндө Карл Маркстын Кызыл күнгөй участкасында жер көчкү деп таппады беле. Бул көчкүнүн да биздин мониторинг департаменти адистери 2017-жылы аныкташкан. Бул жер көчөт деп, кооптуу деп участкасын берген табаныктаганбыз. Ошол мына 2017 болсо, мына буюрса 5 жыл болуптур. 5 жылдан уже мына өзүңүздөр билгөндөр көчүп атат. Баягы көчкүчү. Бул участка баягы жер көчкүнүн да түрү болот да. Керки участкалар бир аздан сүрүлүп чөт. Керки участкалар шар кетет. Ушундай болуп келет. Анан бул кыска алманыкы ошол койгон участка жакшы, бактыбызга жакшы сүрүлүп, шашпай түшүп келатат. Бүгүнкү күндө башында саатына 2-3 метрден жылса, азыр бүгүнкү күндө күнүнө 2 метрге чейин жүрүп атат экен. Ал жерде атайын, ал жерден 18 үй бүлөнү көчүрүп чыкканбыз. Жалпысынан 195 адам. Куткаруу адамдын өмүрүнө зыян келген жок ал жерде. Андай ошондой эле ал жерде атайын чатырча шаарчасы курулуп, чатырча шаарчасына суу чарба башкармалык тарабынан суу тартылып, ошондой эле милиция кызматкерлери тарабынан атайын нөөмөт уюштурулган. Электр жабдыктар кызматынан электр сымдар тартылып, ар бир чатырга жайгашты. Бүгүнкү күндө чатырчанын аймагында кооптулук жок. Ошондой эле биздин өзгөчө кырлар министрлигинин тарабынан атайын бир офицер бекитилген ошол жер боюнча. Бүгүнкү күндө азыр абал тынч. Бирок көчкү жүрүп атат, секинден жылып атат. Чатырдагы тургундарды, эвакуацияланган тургундар канча күн ошол чатырда болушат? Анан эми сиздерге тийиштүү билбейм, ошол алардын жер берүү маселеси кандай каралып атат? Бул жолу бир маалыматтар барбы? Трансформацияланган жер, Кировдо деп айтып атат. Ооба, ошол жер тилкеси бул жергиликтүү бийликке тиешелүү. Жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөнүбүздө жер тилкесин ошо бөлүп берүү алдында турат дешти. Ал эми ушул өзгөчө кырлар министрлигинин милдети ошо көчүрүп чыгып, анан коопсуз жак менен эле чектелди. Анан жергиликтүү бийлик ошо кооптуу аймакта жашагандарга жер тилкесин камсыздап бериш керек. Анан ошол сел суулар агуучу каналдарды тазалоо баягы жылда билебиз, дарыянын нугунан суунун көлөмү көп чыгып, миңдеген гектар айыл чарба жерлерин басып калганын, агыз алып кеткенин, турак жайларды алып кеткенин билебиз да. Ошол боюнча ошол дарыялардагы дамбаларды куруу иштери Ош облусу аймагында өзгөчө ошол кооптуу деген райондор кайсыл белгилеп айтсаңыз? Өзү негизи белгилеп кетсем, биз Ош облусунда 7 район бар. 7 райондун ичинен Өзгөн, Каракулжа, Алай райондор булар толуу болгондугунан буларда жер көчкү
участкалар дагы көп, ошондой эле сел кетүүчү участкалар көп. Ал эми мына Нокат, Кара Суу райондорунда бул жерлерде бизге тегиздик болгон үчүн бул участкаларда биринчи орунда сел кетүүчү Нокат, анан Кара Суу, анан Арабан болот. Ошол. Бизде атайын бул боюнча Ош облусунда өзү жалпы 46 объект белгиленип тур, түштүк регион боюнча. Ошонун ичинен 22 объект Ош облусунда разгрузка иш-чарасын көчүрүү, бул тектир-тектирчи кылып атайын проект бар. Ошол проекттин негизинде бүгүнкү күндө пилотный кылып туруп, Өзгөн районунун Зергер айыл өкмөтүнүн Аюу участкасын уже барып жерин тактап атышат. Ошол разгрузка болуп башталса, ошол бир кандайдыр бир маселени чечебиз ужечи. Абдандардын кооптуулугу уже жоюлат да. Ошондо тиешелүү кооптуулук жоюлса, уже адамдардын кооптуу участкасынан көчүрүп чыгуу уже токтотулат ал участкагачы. Пилотный болуп туруп, ошон үчүн биринчи Аюуну алып атышат буларчы. Булдай эле бизде Аюу, Зергерде 2 участка бар, Каракулжада бар, Алайда бар, ошо Кара Сууда бар. Биринчи ошо пилотный кылып туруп, эмени көрөлү деп атышат. Аюунучу, ал жерде жер көчкү 100 менин эсимде болсо 127 жер көчкү бар ал участкадачы. Эми бул бардыгы участкага туура келе бербейт да, ал пилотный нерселерчи. Бир жерден участкалар туура келбейт. Ал жерден сөзсүз көчүп чыгыш керек. Бир жерлер кичине баягындай көчкүлөр болот, объем аз. Аларды болсо пилотный менен көчкүнү же тектирчи кылат, же болбосо ошо эмени жылдырат. Рахмат, студиябызга келип, өзүңүздүн маегиңизди, сунушуңузду бергениңиз үчүн. Президент Жапаров 1 апрелде Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү департаментин пландан тышкары текшерип барды. Департаменттин айбагында көп жылдардан бери жараксыз абалга келген шаардык автобустар токтоп турат. Маалым болгондой, мамлекет башчысынын тапшырмасы менен жакын арада шаардын муктаждыктары үчүн 1000 жаңы автобустан турган кошумча партия келери күтүлүүдө. Борбор калаадагы транспорт маселесин акырындап чечилиши менен бардык ички автобустар шаардын четине чыгарылат. Президент Садыр Жапаров Борбор каланын муниципалитетине жараксыз болгон бардык эски автобустарды тез арада металломго чыгарууну жана аймагын кеңейтип, жаңы автобустарга орундарды даярдоону тапшырды. Ушул эле башкармалыктын аймагында техникалык тейлөө станциясын куруу боюнча иштерди тездетүү тапшырылды. Аны келишим боюнча жаңы алынып келинген автобустардын өндүрүүчүсү болгон кытайлык завод курат. Техникалык тейлөө станциясында бардык жаңы автобустар күнүмдүк оңдоодон тез өткөрүлүп, алардын техникалык абалы жакшы сакталып турат. Ош шаарында аялдамада 20 жаштагы жүргүнчү 2 кичи автобустун ортосунда калган учур видео байкоого түшүп калган. Аялдамада 2 кичи автобустун ортосунда калган жарандын буту сынды. Окуя Аскар Шакиров көчөсүндөгү аялдамада 17 мартта орун алган. 20 жаштагы жүргүнчү номер 109 кичи автобустун ичинен чыгып бараткан. Ошол учурда коомдук транспортко жанаша токтогон номер 12 кичи автобус биринчи унаанын калгасына урунган. Жүргүнчү бул эки транспорттун ортосунда калган. Жүргүнчүнү сүзгөн номер 12 каттамдагы кичи автобус Интертранссервис жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү. Кичи автобусту Русланбек Бекмырзаев аттуу жаран башкарып бара жаткан. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Интертранссервис жоопкерчилиги чектелген коомунун түзүүчүсү жана жетекчиси Сатыбалдиева Нурбү Жолдошовна. Компания 2022 жылдын 26 октябрында кайра каттоодон өткөн. Негизги ишмердүүлүгү такси жана жүргүнчүлөрдү ташуу кызматы көрсөтүлгөн. Шаардагы маршруттук айдоочулары жол эрежесин одоно бузуп, жүргүнчүлөр менен кырсыкка учураганы тынымсыз катталып келет. Сабак учурунда атырга ууланган 40 окуучунун окуясы тергөөгө алынды. Кара Суу районундагы мектептердин биринде атырдын жытына ууланып, окуучулар ооруканага келип түшкөн. Өспүрүмдөрдүн 18-и ооруканага жаткырылып, 4-өө реанимацияга кабыл алынган. Сабак учурунда 1 класска атыр чачып ойногон баланын жүрүм турумуна ата-энелер нааразы болуп, мектептен чыгарууну талап кылышууда. Бул арада милиция ууланууну изилдөөгө алды.
согондо 14 больницага 14-дөй келдик да, 7-син 10-дой почти болуп, андай жата албай колдор катып баса албай калган болчу. Кислород geçen мен кетип калганда кислород берген. Ошо боюнча дары бербептир, ичпеле бербептир, укол да бербептир. Түнү менен неге жатты ол анда? Окуучулардын массалык улануусундагы окуя кечээ Кара Суу районундагы номер 101 Кумар Момбеков атындагы орто мектебинин 6-классында орун алган. 2-мөөнөттө окуган балдар 43 классташын бир бөлмөгө камап атырды себеп эшигин бекитип койгон. 15 мүнөт ичинде балдар атырдын жытына ууланып, айрымдары эс ушун жоготкон. Алардын катарында Азирет дагы атырдын жытына чыдабай, башы айланып тез жардам унаасында өзүн жоготкон. Өспүрүмдүн абалы жакшырып, бөлмөгө которулду. Биз мектепте 15 Ечке кечип кел жатканда, она досторум бир досум атыр алып келиптир. Ошону карата алып туруп чачып ташады. Бар жок жер кыздарга, балдарга. Анан ошо атырдан 15 мүнөт тымдалып турсакчы, бардыгыбыз эсибизди жоготуп калдык. 3 мүнөт. Сен жыгылдың дейсиң ооба? Мен она скорыйда кетип аткансам, эсим болуп калдым. Балдар болсом башта атысы баштаганда эжек болсом мисасыптыңар деп эжек урушкандан кийин оден звонок болуп калып эшикке чыгып кеткен элек. Эми эшикке жарымыбыз чыгып кеткенден кийин келип балдар болсом матер себишти. Себеп биз айнектерден ачсак, айнектер жабып, эшикти жабып, биз чыгарбай койду. Аден кийин мен эптеп чыгып эжекеге айткандан кийин анан кийин балдар неме кылды. Оден эшикке чыгып кайра биз киргенден кийин көп кыздын эси болуп жатып калды. Балдар болсом бардык кыздарга барып бирден соткан эшикке чыган эсек, эшиктин өзүнөн туруп алып бардыгыбыз бизге чачкан эле да ошентип. Ошол канча минутта жабылып турду? 5 мүнөттөй турдук окшойт. Звонок болгон чейин турдук да. Ош облустар аралык балдар клиникасында жытка уланган 43 бала алынып келинген. Окуучулардын 18-и жаткырылып, абалы оор 5 бала дароо жандандыруу бөлүмүнө киргизилген. Бүгүнкү күндө реанимациядагы окуучулар стационардык палатага которулду. Дарыгерлер уланган балдардын көпчүлүгү орозоту ачка болгондуктан кычкылтек жетпей, дем алуулары начардаганын билдирди. Бул жерде азыр 14 бейтап бар. Анын 13 1 класстын окуучусу, бирөөсү башка 8 класстын окуучусу. Реанимациядан 4-өсү башка бөлүмдөргө которулат. Ошол бөлүмдөрдө көрүп тийиштүү анализдер жүргүзүлүп, эгер абалдар жакшы болсо үй шартына бөлмөнүн ичине чыкпай турусу дагы бул мээге ошол кычкылтектин жетишсиздигин алып келиши мүмкүн. Гипоксия болуп калышы мүмкүн. Ошондо окуучулар бат өзүн жоготуп, булар жаңкы өспүрүм куракта болгондуктан жаңкы панический деп коет, паникага да түшүп, бирин көрүп бири дагы. Кийин аркасынан эжекеси кириптир, айнектерди, эшиктерди ачтырып, ошол окуучуларды чыгарыптыр. Далили бар, видеонаблюдение бар, жогу бар. Ошонун арасында бак окуучулар орозо туткан кыздар бар экен. Анан ошо атырды барып бетине чачкан экен балачы. Кууп жүрүп, классты айландырып, аркасынан барып аябай чачып жүргөн экен. Окуя орун алган Кумар Момбеков атындагы мектептин ата-энелери атырды чачкан баланын жүрүм туруму начардыгын билдирип, район башчысына чара көрүп берүүнү талап кылышты. Ошо баланы класстан кетириптериңиздерди суранабыз. Анын ата-энеси дагы Кудай урганда мен мэрге бир басып келген жок. Кайра беттен алып, түнү менен мен тынчым алып, мени коркутуп, ошентип чыкты. Акыры заблокировка кылып, жаным тынчыды. Колубузда балдар ташап ушу жерде жүрөбүз мектептен. Мына келин баласы менен колунда баласы менен жүрөт. Бул акыйкаттыкты деме кылып бериңиз сиз. Анан врачтарга кирдим атыр. Кирсем, кичтен бери не дарып бербедиңер десем, ол кислород менен боло берет деп атат. Азыр эми жооп бересиңерби десем, жок. Башка палата өткөндөн кийин анан дарыланат, кислород өткөндөн кийин деп атат. Түндөтөн бери неге жатты, өзү жалгыз неге жатты анда? Түндөтөн бери дарылап койсо болот го, бир-эки укол берет жок дегенде. Карашпайт ушу врачтар деле. Мен өзүм шок болуп калдым, ошол жерде кызым кыйлага чейин өзүнө жоготуп, шоковый состояниеда өзүнө келе албай отурду. Бир маалда өзүнө зорго келтиришкенден кийин кызым кандай десем, чыккыла эшикке чыккыла деди. Чыктым эшикке, чыксам, эми кызыңа бар, нават алып келесиң, не алып келесиң, чайың алып келип, кызыңа чай бер, ысыгыраак деди. Болуптур деп мен магазинге барып келгичеңде кайра кызым реанимацияга түшүп калыптыр. Мектептеги массалык уланууну милиция тергөөгө алып, окуучуларды ата-энелерден коштоосунда көрсөтмө алууну баштады. Атырдын курамын аныктоо үчүн экспертиза дайындалып, балдардын канынан анализ алынган. Ал эми атырды чачкан бала ички иштер бөлүмүндө суралып, экспертизанын корутундусу менен юридикалык баа берилишин билдиришти.
Бүгүнкү күндө бул ошол духинин ичинде кандай суюктук бар, кандай элемент бар, ошол боюнча жана ошол ууланган 18 окуучуларга тийиштүү экспертизалар дайындалган, тергөө амалдары уланып атат. Азыр тергөө кылмыш иши козголо элек, эменин экспертизанын жыйынтыгы менен бул боюнча юридикалык баа берилет. Өлкөнүн мектептеринде балдардын тамак ашка, клейге жана белгисиз жытка жапырт ууланган учурлары буга чейин бир нече жолу катталган. Ал эми мектептеги массалык уулануу бейбаштык катары катталып, Билим берүү министрлиги дагы көзөмөлгө алганын билдирген. Өткөн жылы жүрүм туруму начар окуучулар үчүн жазык кодексиндеги мыйзам катаалданган болчу. Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдирди. Архитектура кызматкерлерине көп кабаттуу үйдүн курулушуна мыйзамсыз корутунду берген деп айып тагылууда. Мында кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз кызматы жарыялады. Анда шаардык архитектура кызматкерлерине көп кабаттуу үйдүн курулушуна мыйзамсыз корутунду берген деген айып тагылып жатканы жазылган. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Прокуратура берген маалыматка ылайык ЖЭ инициалындагы жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан Ош шаарынын Масалиев жана Алай көчөлөрүндөгү көп кабаттуу турак үй тууралуу сөз болгон. Мында архитектуралык шаар куруу корутундусу мыйзамсыз берилген деп айтылат. Аталган ишкана кылмыш иши боюнча массалык маалымат каражаттарынан кабар тапкандыгын, азырынча кайсыл кызматкердин аракетине юридикалык баа берилери белгисиз экенин билдирди. Биз дагы ошо массалык маалымат каражаттарынан уктук. Прокуратура органы биз тараптан ошол домго тиешелүү иш кагыздардын баарын алдырган. Алар өздөрүнүн жолунда ошо иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Бул жерде ошо кайсы адиске же кайсы кызматкерге иш козголгону боюнча бизде азыр маалымат жок. Биздин башкармалыкта мисалы бир документ 7-8 кызматкердин колунан өтөт. Өздөрүнүн тиешелүү карай турган жумуштары бар. Ошол себептен азыр жеке бир адис боюнча бизде аз маалымат жок. Ош шаардык архитектурасы аталган курулушка документтер мыйзам чегинде берилгендигин кошумчалады. Ал эми аталган даректе Ак Кеме курулуш компаниясы 14 кабаттуу үй куруп жатат. Буга чейин курулуш компаниянын үстүнөн коңшу үйдүн жашоочулары арызданып чыгышкан. Курулуш компаниянын өзү негизсиз арыздануу деп атап, тиешелүү органдардын улам кайра текшере берүүсүн ишкерлерге бут тосуу катары баалаган. Документтер көрсөтүүдө прокуратура чыгарып атат. Барып разрешительный документ талапка жооп берген үчүн берип атат. Биз ушунча эме курдук, ошо өкмөт мыйзамга талапка жооп бере турган кылып уруксат кагаздарын алып алып, анан баштап атабыз. Документибиздин бүткөнүнө да мына 4 ай 5 ай болду. Регистрация кылганбыз, ошонун бери эми баштап атабыз. Бул үйдү деле ошондой болгон. Жакшыны жакшы деп үйрөнүш керек. Качангача бирөө кичине бирдеме кылса эле артын казып качан өнүгөбүз билбейм. Эми ушинтип эле ар ким эки-үчөө соцсетке чыгарып эле жалып кыла берсе, госоргандар деле ошого реакция жүргүзө берсе. Бир күн мурда Ош шаарында дагы бир курулуш компаниясына прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Анда компания архитектуралык уруксат иш кагаздары жок курулуш иштерин баштаганы себеп болгон. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 214-беренеси өз билемдик менен кылмыш иши козголгон. Курулуштардагы мындай мыйзамсыз аракеттер көйгөйүн шаардык кеңештин депутаттары дагы сессияда көтөрүштү. Алардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган, токтом кабыл алуу керектигин белгилешти. Биздин мыйзамсыз курулуштарды курган адамдардын астында алсыз болуп калыптыр да. Мыйзам. Ошого мыйзамсыз курулуш боюнча бир күчтүүрөөк мыйзам чыгарбаса, бизде курулуш, мыйзамсыз курулуш бул токтогудо эмес. Мына кечээ күнү биз дагы мыйзамсыз курулуш боюнча депутаттык комиссия бир 10 ашык депутаттар Шакирова көчөсүнө, мына Масалиева көчөсү боюнча эртең менен саат 10-дон баштап саат 2-3-төргө чейин жүрдүк. Рейд кылыпчы. Эми кээ бир жерлерге барсак, бир дагы мындай кагазы жок курулуштарды куруп салыптыр да. Аларды эмне кылат экен? Эч кимисин мындай барып эле сүрдүрүп салганга полномочиялары жок экен. Архитектура айтып атат, биз дейт
мыйзам кагаз документтерин текшеребиз, жок болсо дейт экотекспекцияга өткөрүп беребиз дейт. ГАСКчы ГАСктар штраф салат экен, 10 миң сом 100 миң сомго чейин штраф салат экен да, алар анан кийин бир жолу салат экен, экинчисинде сотко өткөрүп берет экен. А сот багы карап процесстери жүрүп ошентип чейинди курулуштар бүтүп элге сатылып кетет экен, же болбосо ишке берилип калат экен да. Белгилей кетсек, Ош шаардык архитектурасы тарабынан 1 жыл ичинде 20 курулуш компаниясына көп кабаттуу үй курууга уруксат кагазы берилген. Андан сырткары 14 курулуш компаниясы уруксат албастан өз билемдик менен иштеп жатат. Алардын ишмердүүлүгүн токтотуу курулушту көзөмөлдөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. 27 миллион сомго курулган дамбанын сапаты айыл элин нааразы кылууда. Кара Суу районунун 30 адыр айла өкмөтүнө караштуу Кызыл Суу, Бешкепе, Торойчу айылдарынын тургундары биздин редакцияга бир нече көйгөйлөр менен кайрылышты. Алардын катарында таза суу, сугат суу маселеси дагы бар. Ошондой эле айылдын район менен байланыштырган жолдун начардыгына жана айыл өкмөт менен район акиминин ишмердүүлүгүнө нааразычылыктарын билдиришти. Кененирээк Роза Акматжан кызы айтып берет. Ташты сел алгандан кийин койгон. Ого чейин мына таштагы жок эле. Ошондо жогорудагы шагылдар полный агыз алып барып, мына жерде лотокторду үлүш жерлерге шагылдар полный кирип кеткен. Тазасы ушунда тазасы. Тазасы ушуну ичебиз биз. Сен суу келсе ичебиз. Эки айдан бери суу жок. Крантка суу келбейт. Же малга суу жок, же адамдарга суу жок. Тасмадагы суу арыгы 30 адыр каналынан бөлүнүп агып, Кара Суунун бир катар айылдарын сугат суу менен камсыздоочу булак. Жергиликтүүлөр аны ичүүчү суу катарында пайдаланышаарын айтышты. Суу каналы кургап жатканына 4 айдын жүзү болгон. Ал арада 27 миллион сом сарпталып дамба курулган. Бирок айыл тургундары дамбанын сапаты начар болуп калды. Жазгы сел коркунучунда эгин талааларды сел каптайт деп кооптонушууда. Анткени былтыр эле дамбаны сел алып кеткен учур катталган. Суу чарбасына да көп жолу айттык, мыналарды кылды. Кылган менен мына проекттер онча туура келбей атат. Бул жерде сел келсе, бул былтыр деле жеп кетти, азыр дагы сел келсе жеп кетет. Ана мына жака лоток кылган. Ошо лоток бул жерден барып шалгазы толуп калган. Эртең суу келе турган болсо, мына дыйкандар, мисалы үчүн эккен эгиндерин эгип алды. Ого суу коюлат, суу коюлбаса чыкпайт. Же болбосо мына мисалы үчүн жамгырдын эмеси менен чипеч керек эле. Азыр мына барып көрөбүз, ошол жердеги лотоктогу суу шагыл толуп калган. Суу чарбасында бизде өтө эмелер көп, жалптар көп да. Мына суу чарбасын кылган иштери былтыр да ушу тендерге коюп кылган. Мына жерде специалисттер келип иштеген эмес, мына жердечи. Келип мына ошол иштерди кылган. Былтыр сел келип сайга. Мына аңтарып кеткен. Быйыл дагы кичине келип оңдомуш болуп, мына күтпөй мына жактарга алып кеткен. Кече мен келсем, комиссия түзүп, эми кол койдуруп өткөрөбүз деп ошо аракет кылып атышты. Келген болса, мына сел каптап айылдагы үлүштөрдү, жерлер, дыйканчылыктар полный суу каптайт мал жактачы. Ушул нерсени ушул малга чейин тазалаган жок. Суу чарбасы келип, фамилиясын билбейт экен, Исраил деген киши иштейт ушул жерде. Келип бир арыктарды чаптырган жери жок, же мына лотокторду тазалаткан жери жок. Айтсаң боптур дейт, кетет. Тасмада 27 миллионго курулган дамбанын көрүнүшү. Ишти Кара Суудагы Энисай аталышындагы суу чарба башкармалыгы аткарган. Алар менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Бирок 30 адыр айыл өкмөтүнүн башчысы дамбанын мамлекеттик комиссия текшерип кабыл алуу актысы түзүлгөндүгүн, 9 күн аралыгында пайдаланууга берилерин билдирди. Тургундардын сапатсыз болуп калды деген пикирине кошула бербестигин айтты. Былтыркы каттуу жааган селдин апатынан ал ошо бир дамбабызды сел алып кеткен. Бирок сиз ага жооп бербейсиз. Биз ага жоопкерчиликти албайбыз, себеби ал айыл өкмөтү тарабынан эмес, проект негизинде ишке ашкан. Бирок бүгүнкү күндө буквально кече ал дамба оңдолду. Азыр бүткүл банктын өкүлдөрү келип, прием кылып, ал лотокторду бүт эксплуатацияга берилди ужечи. Мындан сырткары жаңы Кызыл Суу, Бешкепе, Торойчу айылдарынын тургундары жол маселесине токтолуп, айыл өкмөт жана акимдин ишмердүүлүгүнө нааразычылыктарын айтышкан. Айылды район менен байланыштырган жол шагыл менен төшөлүп, аны да айылдыктар жыл сайын өз күчү менен ишке ашырышаарын белгилешти. Айылдыктардын күчү шагыл төшөөгө гана жетип жатыптыр. Ал эми асфальттоо маселеси такыр көтөрүлгөн эмес дешет. Жол маселеси ошон бүтпөйт, чаң, мына жолдорду көрүп атасыңар өзүңөр. Же жолубуз моундай акыбалда. Айыл өкмөт общем иштебейт, айыл өкмөтчү. Аким деген аким жөн эле атына эле аким алчы. Ал только эле галочкага аким да.
Мен лично билбейм биздин азыр акимибиз ким экенинчи. Жолубузду көрүп атасыздар. Бир машина өтсө чаңып үйлөрдү басып калат. Жыл сайын ушу Россияда жүргөн бул биздин мекендештер акча салып фондубуз бар, ошол фонддон өзүбүз машина жалдап шагыл төктүрөбүз. Айыл өкмөт келип көрүп коет, жакшы кылсаңар дейт, алар ар жагынан галочкага иштеп коюшат. Айылдарга биздин местный бюджеттин акчасы позволять этпейт, местный бюджеттен. Ага биз проекттерди, ушундай гранттарды жазып атабыз. Бир демөөрчүлөр дагы сүйлөшүп атабыз. Жакын арада ал жерге шагыл төгүлөт. Биздин бюджетке айылдык кеңештин депутаттары тарабынан бекилген, акчасы дайын. Айылдагы эң негизги көйгөй таза суу. Таза суу долбоору ишке ашпагандыгына байланыштуу суугат суудан пайдаланып келишет. Акыркы 4 айдан бери аныда 20 километр алыстыктан ташып ичүүгө аргасыз болушууда. Агын суудан ичкен айылда жаш балдар арасында жугуштуу оорулар күчөгөн. Анткени талаалап аккан суу кызыл суудагы айылдарга жетип келгенге чейин болжолдуу 40 километрди аралап агат. Мында мал жандыктарды жана айыл чарба өсүмдүктөрүн сугаруудан арткан суу айылга ичүүчү суу катары жетип келет. Эгиндерден чыккан жана селитрадан чыккан сууларды ошолорду биз тунутуп ичебиз. Ал суу дагы кыпкызыл боюнча келет бизгечи. Ошол суунун айынан биздин айылда боор ооругандар көп, аябай көп. Боор ооруп, башка болуп, ушул нерсени айтсак, Дүйнөлүк банктан акча бөлүнгөн экен таза суу боюнчачы. Ошонун биздин Отuz Адыр айыл өкмөтү проекттин жаза албайт атат, ошо даяр акчанын каяка жумшашты билбей атат. Айыл өкмөткө барсаң, айыл өкмөт бир кудайдан кийинки эле адам. Ол иши ордунда турбайт ол кишичи. Эми же айыл өкмөт карабай атабы, же өкмөт карабай атабы, эч ким карабайт да азыр эми бияктычы. Ошол боюнча эми жададык эми. Азыр айта бер, мен чындыгында жададым. Ич өткү көп, сарык көп болуп кетет бизде. Аябай көп болсо. Сарык айрыкчачы. Анан ич өткү көп болот, балдарда ич келте болуп кетиши мүмкүн. Ушундай бизде ошодо мен корком мисалы үчүн. Кызыгы маселе боюнча айыл өкмөтүнө кайрылганыбызда ал таза суу көйгөйү жок деп билдирди. Отuz Адыр айыл өкмөтүнүн башчысы Нурсултан Калматов жарандар айткан маалыматты төгүндөп, тургундарга 2-3 күндө бир кезек-кезеги менен таза суу чыгарылып турат деп маалымат берди. Ошондой эле аталган 3 айылга таза суу жеткирүү үчүн долбоор даярдалып, Дүйнөлүк банктан 305 миллион сом каражат бөлүнгөн. Жыл соңуна чейин айылдагы таза суу долбоору ишке ашат деп ишендирди. Суу бүгүнкү күндө бар. Бирок негизинен жок айыл жок. Бүт баарында эле бар, но ошо биздин көйгөй график боюнча беребиз. Азыр элдердин ол жерде нараазычылыгы дагы агын суудан дагы болуп калды да, баягы малдарды сугара албай, жаныбарларды сугара албай. А мына график бекилген, уже 9 апрелде чоң каналды кой берет. Агын суулар каналда суу болот, уже проблема болбойт. Уже мына бир жуманын ичинде. Белгилей кетсек, Отuz Адыр айыл өкмөтүндө 20 миңден ашуун калк жашайт. Жалпы район боюнча алганда, кара сууда таза суу долбоору мындан 7 жыл мурда башталганы менен бүгүнкү күндө деле аягына чыга элек. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Жараткан жергебизге тынчтык, элибизге бакубат жашоо берсин. Сиздер узап бара жаткан жуманын негизги окуяларына саресеп салган апта маалыматтык программасына күбө болдуңуздар. Өлкөбүздө өнүгүү, дүйнөдө тынчтык гана өкүм сүрсүн.